Ана мындай бизден Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынан бул буга чейин эле берилиптир. Кайра экинчи ирет мынакей силерге кайрылганга мага туура келип атат. Себеп дегенде ошол элдер тиги восточный участоктон 340 гектар деп келген, и западный участоктон 488 гектар деп келген. Бирок аны биз кадастр аркылуу тактаттык. Тактатканда восточный, западный участок полный эле лесхоздун жери болду. Восточный участоктор болсо 340 гектардын 255 гектары бизге тиешелүү. Анан азыр ошону сиздердин ортоңуздарга салып атам, ошого биз тиги көмүр ишканасына тиги маселесин чечип бердик. Анан ушуну кандай кыласыздар, өзүңүздөр кеңешсиздер дагы ошого жараша жыйынтыгын ачып берген. Ошол маселе. Анан эң негизги маселе ошол. Азыр бирок мынакей өзүңүздөр көрүп атасыздар, өкмөттүн мынакей канча 5-августта эле 7-августта токтому чыккан жана энергетикалык кризис боюнча. Ошондо мынакей жалпы жолунан ошондо дагы көрсөтүлгөн. Ошол мындай токтоосуз бүт барын жергиликтүү маанидеги маселелерди через ошо тияка керектүү нерсенин баардыгын ошо чечип берүүгө мынакей бизге милдет койгон. Анан мунун баардыгы ошо жана силерге ортогуздар аткан ошо. Ошону карап туруп, бирок эми чечип беришибиз керек. Себеп дегенде жер мамлекеттик. А энди жайыт деп берип атат, бирок жайыт болгону менен да жер мамлекеттик. А энди мынакей стратегический, мындай кеткенде стратегический ишкана ошондо бүткүл мынакей Кыргызстандын түндүк аймагынын баардыгы мына көмүр менен камсыз болуп атат. Азыр биздин эле бияктан биздин эле чечимди күтүп атат, биздин эле жыйынтык болуп сөз түзүп атат. Эгерде мынакей биз ошону берсек, мен дагы ошо катка жооп кылып туруп, биз дагы чечимибизди чыгарып беребиз. Алын макул депчи, берип алгандар эле ортодочу, элти ана депутаттар ортого алып атат. Себеп дегенде, жерден алдыңыдан айткан болсоңуздар дечи, негизи мамлекеттик жер болгону берилмек дегенден кийин биз макул берип койдук депутаттарчы. Макул болгондо келип турат мына. Силер жерди бердиңер, депутаттар силер жооп берилет. Ошол жагын дегенде жергиликтүү өздөрүнүн эмелери келсин, түшүндүрүү белгилер бирсире маалыматын берсин. Анан ошого жараша иш кылалы. Анан эртең чыксак, азыр булар түшүнбөстөрү келип алса, депутаттар берген атат, макул каршы келип атат. Мындай негиз болбош керек. Туурабы? Эртең күнүнө биз макул жанагындай мыйзамды түшүнүп бергени менен карапайым элдер түшүнбөгөстөр болуп атат, ошондой сөздөр чыгат. Депутаттар силер жер берсеңер, жер саттыңар дегенчи. Ал бул билимге чейин алат да. Саттыңар дегенин кандай? Саттыңар деген негизи саттыңар деген ой болбош керек. Жок, карапайым элдер чыгат, ошондой сөздүн азырчына силер берип койсоңар да бербек деп айтып атат. Бул тилде келген жазымдар эле. Ошол эки болгондо ошол экинин отчёттун негизинде анан кийин элдин макулдугу менен чечип берет. Депутаттар чечип бере албай токтотуп койгонбуз. Эми азыр ошол маселе кайра эле каралып азыр келип атат да. Себеп дегенде депутаттарга эле келип атат. Эгерде ал мамлекеттиге тиешелүү мамлекеттин өзүнүн жери болгондо мамлекет аны өзү эле чечип коюш керек болчу, бу жерде элди ишара кошпой элечи. Депутаттарга түртө салды, депутаттар элге барды, депутаттар ортодо азыр таланды калып атат. Чынын айтканда. Мамлекеттин жери болгондон кийин элдин да кызыкчылыгын караш керек да. Элдин аксакалдардан, жаштар союзунан барып, депутаттардан, жөнөкөй ошол жерде чабан чубандардан, элдерден барып ошо жер кимге тиешелүү? Ошолордун комиссия түзүп, бир да барып токтом эчтеке жок келип эле буларга түртө салат. Үстөлдүн үстүнө макулдук берип койсоңар, бара келгенде тияктан туура эмес да. Комиссия эчтеке түзүлбөй туруп ушундай келип атат да, ошол жерге эле. Собранияда сельский скотко эл узуна коюлсун деп коюлуп, ал уже обсуждение болуп, эл каршы болбоду. Анан кийин мынакей силер айтып атасыңар, ал биз деген беришибиз керек, и так бериш керек деп атасыңар, анан мен чечим кылып жиберем деп. Анда милдетин өзүң алгыла. Просто кеңешке салбай. Чынак эле депутаттар берип койду дедирбей, эл менен өзүңөр милдетин өзүң алгыла да, кеңеш биз анын милдетин албайлы. Анан чыгаргандан кийин биз ошо кеңеш каршылыкты беребиз, а милдетин өзүңөр алгыла. Менде мындай болуп атат да. Азыр жер сурап атышат да, туурабы? Ал жердин категориясы жайытта турат, туурабы? А жайытты жергиликтүү кеңеш жайытка чечим чыгарып берген дагы туура эмес да. Биз бере албайбыз аны. Эгер муниципалдык жер болсо, анда биз берден депутаттар карасак болот эле. Анан берде дагы биздин мыйзамга карама каршы келип атат да. Жайыт болгондон кийин кеңеш жайытты карай албайт. Айыл өкмөт караса болот өзү. Так, Юнда,
Жапқын андабасыз да. Бізде азыр могу жайыттын өкүлдөрү жүрбөйбү, алардан сурасак деле, алар деле толук информация билбейт экен, кайсы жер кандай сурап атат, каердечи. Анан ошол жерди бир, анан ошол жака буякта миңден ашык гектар бар, ошол жактан суу түшөт. Мына боз айгырды бөгөп салды, бүйүр суу тартыш болду. Эртең кара төрдү бөгөп салса, дагы суу тартыш болот. Анан миңдеген гектар суусу жак калып атат. Итак эле, мисалы ат балдар агып келип, бир жерге толуп атат, жерлер эрозияга учуруп атат да. Ушуну да мамлекет карасын да, 1000 гектардан эл кол жууп калса да, мисалычы. Эми башка альтернативный жолдору бар да, мисалы Лескостун территориясына төксө болот, мисалы да. Же болбосо бирке расход кылып бейрек төксүн, ушундай вариант караш керек да. Сөзсүз эле жайытты талкалап, анан сууну бөгөп салган болбойт да. Элдин каршы чыккан ушулда да. Ошол жерине мисалычы азыр мына жерде сурасак, өкүлдөр мисалы кайер именно десек, бул сарайды эле көргүзөт. Эми сарайдын ар жагында 255 гектар деп атат, туурабы? 255 гектар деген бир топ жер да. Эми ошол канчалык деңгээлде каерде барып бөгөйт, ошондо көрүлбөй туруп, эчтеке мындай бир комиссия түзүп, корутунду чыгарып анан макулдашсак болмок да, мына жерден эле сразу берип койгондочу. Көпчүлүккө мисалы туура эмес да. Мындай карап көрсөңүздөр, биз 255 гектар жайыттан ажыраганыбыз менен 1000 гектар жерден суу баспай калат. Ошону эске алып коелу. Келечектичи. Бүгүнкү кызыкчылыкты ойлобойлу, эртең келечекти карайлы. Хорошо. 2 минутта ашык сүйлөгөн жаба, депутаттардан кимде кандай сунуш бар? Айтыңыздар. Барбы? Анда менде да бир сунуш көрүлөт, муну протоколдон калтыралдагы бул боюнча айлыкка иш жүргүзсүн. Жайыт жер боюнча мына жайыттын жайлаган адамдар турат, чабандар турат. Ушулар менен кандай келишим түшөт, кандай башка жайытта алып береби, же болбосо кара кече менен сүйлөшөбү башка жерге төккөнгө, жана өзүңөр айтып аткан Лескостун жерине. Айлоо маселесин көбүнчө карасындай. Бул жерде кай байкарган бүтүлү ошол жерде. Азыр айлоо жерине караган жок болчу. Эмечи, кеңештин макулдугун сурап атат да. Кеңеш да жооп берип койдун конкреттно эле. Берилбесин деп элечи. Сурап атат, жооп берип койдук конкреттно. Ал конкрет добушка салып конкрет жооп берип койдук. Жок, конкреттно жооп берип койгон, айлыкка көчтөчү. Ол данда. Жок башка. Жок. Эми бар, кеңеш депутаттар бар, эл менен келген, эми конкрет менен аз жооп берип койсун. Жыйын. Салайын анан Эми ушунун эмеден макул дегендер. Кол көтөрүп койгула. Жер берилсин дегендер, макул дегендер. Жокпу, каршы. Калыс жок. Ошондо бул чечим бүттү. Болдуңуздар, сиздердин жумуштарыңыздар бүттү окшойт. Биз калган эмес карайбыз. Кара кечеде жер болбойбу? Мисалы, жайыт жер канча жери бар, кара кеченин жеринде канча жери бар, ошо аянт жаз, ошону айтып койчу. Мисалы, 250 гектар, 1000 гектар деп айтылып атпайбы? Мисалы, жанагы доңузтан баштап белгече канча гектар бар, буягында канча гектар ошону айтып койсо, толук анан ошо, мисалы, ошондо эле жер чыгып калат, канча, мисалы, ушунун баары берилип кетсечи, жайыт канча гектар алып калат, мисалы, же жок калабы такыр эле ошону айтып. Алар билбейбиз. Айлыкка да айтсындар, бизге ошону айтып берип коебуз, канча гектар бар, канча гектар алып калат. Жок, сурап атат. Жок, биз общий аянт жазып Лескостко берсе, Лескос жерин берсе болбойбу, ал Лескостун. Ошол тилке бүтөлегенде элде мындай болуп атат. Жер турат, ошондон жердин мисалы мындай жайттарда ошол жерден бир эме болуп туруп, бизден айылөкөтүн жайытта тыйкылат. А так полный ошол жерди сурап атат. Восточный участокты полный сурап атат. Восточный участоктун 255 гектары бизге караштуу, 85 гектары Лескоско караштуу. Ошонун калган жери канча жери калат, жайыт канча жери алып калат. Кара кече алгандан кийин канчасы калды? Мисалы, анан дайбыз турат, мисалычы, макул. Атабал төгүлдү баштады. Эртең күнү көмүр жүктөп башталат. Анан биз атабал төгөт элек деп анан камастердин жолу да жерчи. Жана Зарташ үстө төкөн атпайбы? Ошо эмне биз атабал төгөлүбүз деп тура деп дагы ыз жолу. Ошо кандай? Аны чечпейбиз. Аны бияктан өздөрүнүн проектиси бар. Ал проект